Салам жалпы Факт KG YouTube каналыбыздын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Жаңырган жылда жаңы студиябызда кызыктуу маектерди сиздер үчүн көрсөтүүнү дагы да улантабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу бардыгыбыз тааныган Эрлан Андашевдин өкүл кызы, ошондой эле таланттуу Саадат. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Анан алгачкы эле суроо ошол турмуш кургандан кийин чыгармачылык жаат бир аз алсырай түштү окшойт, Ошол мен ойлоп койдум ба, турмушка чыккандан кийин бир аз тыныгуу болду окшойт. Турмушка чыккандан кийин тыныгуу ачыгын айтканда болду. Эми мага тыныгуу качан башталды? Могу ашыгым мырдалып баштагандан кийин эле кадрлер көп чыкпай калган болчу. Анан ошо свадьбам болду, свадьбабыз болду. Ата-энелерибиз алыс жакта болушчу, алар да келишти. Бирок тыныгуу болгон жок, бирок азыркы маалда кайра күч топтоп кайра чыгып келатам десем болот, Кудай буйруса. Мен ойлоп атам, ошол тыныгуунун себеби бир жакшылык болгон үчүн окшойт деп, жалпы элге ачык эле айта беребиз да. Өзүңүздөн алганда? Жакшылык болду, ооба. Биз өзү негизи Адилет экөөбүз менен көпчүлүк жерде айтып келем жана айтып келе берем. Биз өзү июль айында баш кошконбуз. Ата-энебиздин батасын алып, биз нике кыйдырып, жакшынакай баш кошуп жашаганбыз. Андан кийин 2 айдан кийин барып, анан ошо не деп коет эле, жуптуу болдум деп коет эле. Ал сөз айта албайм. Расмий түрдө никеге турдук. Расмий түрдө ооба, никеге турдук. Анан бирок ата-энебиз алыс болгонуна байланыштуу, той ноябрдын 29-уна уланып кетти. Ата-энелерибиз келери менен эле сразу кылдык. Ата-энебиз келери менен эле тойду даярданып, аркы берки болгуча бир ай өттү. Тойго баары даярданыш кыйын экен, баары бир куда тосуу деген дагы оңой иш эмес экен. Досторду деле тосуп алыш, элдерди чакырып коноктошуу оңой иш эмес экен. Ошонун баарына чуркап, баарына салымын кошкон биздин ата-энебиз жана менин кайын журтум, туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдирем. Ошол. Жаңылыбызды куягашты окшойт. Сөз айтыңызчы. Анда мен айтып коеюн. Биздин ырчы кызыбыз Саадат кош бойлуу 4 ай болуп калды деп жаздыңыз Instagram баракчаңызга. Анан азыр дагы тойлордо чыгып бордоп атканыңызды көрүп атабыз. Анан кандай экен? Багы кыйналбай элесизби? Негизи кош бойлуу болгон башында мен аябай кыйналып жүрдүм. Ошон үчүн чыга албай калдым го дейм мен. Мен деген ушу аябай кыйналып, талгак деп коет экен, ушу талгактан кыйналып, суу ичсем да барып кусуп жаттым. Майлуу тамак нерсе, эшиктеги тамакты көрсөм кусам, көчөгө чыга албайм. Даже торговый центр сум же гумдарга кирип калсам дагы сөзсүз туалетке бирге кирип чыгып кусуп чыкмайынча болбой калды да. Ушундай катуу кыйналдым. Жолдошум да көрүп аябай өзгөрүп кеттиң деп. Ошол маалда мен жолдошумдун колдоосу аябай мага күч кубат берди. Азыр жакшы болуп калдым. Азыр өзүм туруп, үй жыйнап, тамак жасап, баягыдай болуп калдым азыр. Бирок ичим бир аз чоңоюп келатканына байланыштуу бат чарчап калып атам. Бат чарчап, боюмда бар кээ-бирки аялдардын куяң басат деп коет экен, бел, копчик деп коет. Бел менен жамбашынын ортосу да ошол жак аябай оорутат экен. Ошол жерим оорутуп, анан ошол куяң басып оорутуп жаткандан башка эч кыйналган жокмун. Талгактын башында болуп жатканда аябай кыйналдым, эчтеке ичип жебей калдым. Ошо менин апам, өзүмдүн апам, кайненем, анан мамам Турциядан
Апам кайненем болсо Москвадан келгенден кийин ошолордун тамагын жеп атып өзүмө келдим. Алар тамак жасап өздөрүнүн үйүнө чакырышат, анан мен барып жеп, ошо менен өзүмө келдим. Көрсө мен эмнеге талгак болуп жүрүп өзүм билбей жүрүптүрмүн да, көрсө мен үйдүн тамагына талгак болуп жүрүптүрмүн. Өзүмдүн үйүмдөгү тамакты эмес, бирөөнүн үйүндөгү тамагына талгак болуп жүрүптүрмүн. Мен эч жака конокко барбасам, эч жака чыкпасам, үйдө соолуп эле уктап жатсам, өзүм эмне жеримди өзүм билбей жүргөн экенмин. Мамам келди деп сүйүнүп, мамам Турциядан келди деп сүйүнүп, аябай барып, анан аябай айылчылап, укмуш настроениям 5ке көтөрүлүп, баягыда кусуп жүргөн садат жок. Ошодон кийин талгагым бир аз басылды. Өткөндө экөө сүйлөшүп калганда айттың эле да, ошо жолдошумду көргүм келген жок ошол маалда депчи. Мен жолдошума боюмда боло элекке чейин эле айтып койгом. Атлет ушундай, мен ушундай болуп калышым мүмкүн, бирок мен мындай болгон эмесмин, бирок ушундай болуп калышым мүмкүн деген себеби мамам мени, эжемди көтөрүп жүргөндө ошо биздин папабыздан, атабыздан аябай жүрөгү айланып, аллергиясы кармап эле көргөн сайын эле бар жоголду эле урушай беришчү экен. Менде да ошондой болуп калды. Адлет менин жаныма келип, атлеттин жыты жыттанып баштаганда эле уже башталчу, барып кетип кусчумун. Менин жаныма, бетиме келип, жаныма жолоюн дейт, жакындайын дейт. Мен повод бербейм да, кускум келип, монтип оозумду жапсам эле түшүнөт, кетип калат. Эшикке чыгып кетип калса ошондой жерге качымын. Азыр эч жака жаныман чыгарбайм, наоборот өзүмө кайра атлет эч жака кетпей кел деп кайра өзүмө чакырып турам. Ошо башында кыйналып аткам ошо жактардан, урушабыз го деп ойлогом, бирок жок. Андай такыр болгон жок. Кудай сактасын, урушкан жокпуз ошонун айынан. Көп үй бүлөлөр урушат экен. Сен мени сүйбөй калдың, сен мени ушундай болуп калдың, тиңдей болуп калдың деп үй бүлөдө болот экен уруштар. Биз ошол учурдан жакшы өтүп кеттик. Менин жиним келип аткан атлетке дагычы өзүмө жиним келген. Көрсө ушундай боло берет экен да, эмоционалдуу болуп калат экенбиз да. Айымдар кош бойлуу болгондо. Эмнеге тийдим, эмнеге деп. Ушума керек беле депчи, башыма кайсы балени үйдүм деп ыйлап. Анан ушинтип ачыгын айттым, бирок кайненеме, апамдарга, мамамдарга айтсам, ушундай боло берет. Мындай нерсе болуп келген, бул боло берет. Боюнда бар да, башында ушундай болот деген. Кээбирки айымдардыкы вообще төрөгүчү 9 ай ушундай болот экен. Мен 2-3 ай ушинтип кыйналдым. Эми көнүп калганым эле, ушу 1 ай эле болду окшойт, 1-2 ай эле болду. 1-2 ай аябай кыйналдым. Ошол. Жаңы эле дагы келгенде кайыр тарттырган атам бүгүн деп калдың, анан ошол өзүңө келгенден кийин анан кайра баягы жакшы көргөн ишти, талантты улантайын дедиң. Себеби бул ишке менин жолдошум, кайын журтум эч каршы эмес. Мен болгону кош бойлуума байланыштуу мен кыйналып өзүм баарын токтотуп жаттым. Кээбирки тойлордо да өзүм отказ кылып жаттым. Себеби мен действительно кыйналып аттым. Анан эми кайрадан күч топтолуп, баягыдай энергиям кайра өзүмө кайтып келди дагы, эми кайрадан иштеп, ичим чыгып төрөгүчө иштеп алайын деп өзүмө аракет кылып жатам. Ичим эми акырынан чыгып келатат, эми слишком чоң эмес да. 7-8-9 айдыкындай эмес. Ошол 7-8-9 айда дагы бир клип тарттырам деп аракет кылып атам, Кудай буйруса. Бул нерсе эстеликке калып калат экен. Колдон келишинче сүрөткө, видеого көп түшүп коюш керек экен да. Ошол, Кудай буйруса, мен өзүмдүн ырымды дагы ошо эми аранжировкага бердим. Кудай буйруса жакын арада болуп каласыздар буйруса. Азыр дагы бизге ырдап бересиз. Сен мага айтчы, чыдайсыңбы, башкага мени кыйбайсыңбы, арылтпай койсо Кудайсыңдан, мен үчүн жаным айлайсыңбы. Мүнөзү бир түрлүү, сүйкүмдүү күлкүлүү, өзгөдөн башкасын козгобо сүйүмдү. Мүнөзү бир түрлүү, сүйкүмдүү күлкүлүү, жактырып калыпмын сыйкырлуу күлкүңдү.
Менин кайынжуртум, жолдошум бардыгы мен чыгармачылыгымды колдойт деп анан жакында эле ошол Instagram баракчамдан көрүп калдым. Кайнатам комуз белек кылды деп, эмненин урматына? Жаңы жылдын урматына. Негизи мурда менден ушу сурап калганда атам комузуң каякта барбы деп, анан мен бир комузум ремонтто дегем, бир комузум вообще эле бузулуп калган, болбой калган ал комуз десем, чертким деле келбейт ал комуздарды десем, анан мен сага белекке бир комуз алып берем деп койгон. Анан ошо сөзүнө туруп, жаңы жылдын урматына деп, кызым комузду чертип жүр, дайыма мени эстеп жүр, мени айтып жүр деп, что кайынжурт сени сыйлайт, кайынжурт сени ушу чыгармачылыгыңды сыйлагандан алып бердик биз сага деп, жакшы комуз алып берди аябай. Ошо комузду студияга алып келбей калдым, ошо Кудай буйруса, эмки эфирлерде буйруса алып келем. Бирок ал комуз менен ырдап мен Instagram баракчама киргизип койдум. Бир ырды киргиздим. Кудай буйруса, дагы комуз менен ырдап, бүт жерде атама ыраазычылыгымды айтып келем. Ошо эгерде кайынжуртум каршы болсо, балким ырдап чыкпай калмакмын, жолдошум каршы болсо, балким ырдап чыкпай калмакмын, бирок макул болду. Кудайга шүгүр, макул болмоктун айла жок. Бал тили ширин жарпың жанса, балага болгон сүйүү таза, бирок теңир буйруп кошкон, жарыңа болгон сүйүү башка. Сүйөрүм сен, күйөрүм сен, дөлөдүм асыл жарым, тирегим ыдыс багым, өсөмүн толуп сенде, өзүңдөн бакыттанып. Мен өзү негизи кандай десем, фармация жолундагы окуп көрдүм, кирпик өстүрүү жаатынан да окуп көрдүм, бирок ал жактан Кудай мага жолду такыр ачпаптыр. Жолум жок экен андай жактардан, мага андай жумуштар жакпайт экен. Мага негизи ырчылар өзүбүз негизи жалкоо болобуз, ачык эле сөз. Бирок ошо менен тең тайлаша эмебиз да, кандай десем, жоопкерчиликтүүмүн мен, мисалы үчүн. Башкачылар билбейм, бирок мен ошондоймун. Кээ бирки иштерим ушу жалкоолугумдун айынан бүтпөй калат. Ана барам, мына барам деп коюп жүрө берем кээ бирки жумуштарга. Бирок ошо менен карама каршы ошо жоопкерчилигим дагы бар. Ошо жоопкерчиликтүү болгонум үчүн айткан жака так барып калгым келет. Ошо эң башкысы ырчыларга ошол эле, эң башкысы ушу жоопкерчиликтүү, аракетчил болсо, азыркы маалда талантты деле эч ким баалабай деле калды го. Таланты бар кыргыздарда канча адамдар бар, таланты бар, таанышы жок адамдарчы. Ошо менен бирге кандай десем, өзүнүн акчасы менен, өзүнүн акчасы менен, өзүнүн аракети менен чыгып кеткен ырчылар дагы бар. Бирок убактысы менен андай ырчылар деле постоянно аларда акча боло бербейт да. Постоянно эле андай желание келе бербейт. Накта өнү бар ырчылар Кыргызстанда, Кыргызстандын атын чыгарып, терилип калып калат. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир сураналы. Макул. Элмирбек Иманалиев байкебиздин Аруу затым деген ырында берейин. Аруу затым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегимде жүргөн экен катынып, ай качандыр бир мен жоготкон асканын. Карайлаган көңүлүмө нуру толуп,
Кайра баштан төгөлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө, кайрылбастан кеткенче. Карындашым, кагылайын мага бир жолук. Ар бир адам жыл жаңырганда өзүнө багы кагазын алып, ручкасын алып, ушул жылда ушул нерселерди кылаган деп план коюп жазып алат экен да. Анан быйылкы жылда кандай пландар бар? Быйылкы жылга Кудай буйруса, жазында көз жарып калат экенмин. Ага чейин жана андан кийин дагы чыгармачылыкты калтырбай, көптөгөн ырларды, көптөгөн клиптерди тартып элдин алдына тартуулагым келет. Анан балалуу болуп калдым, бала менен үйдө отуруп калдым деген бул жөн гана шылтоо. Аракет болсо бардыгы болот. Мен бала менен үйдө отуруп кала турган аял эмесмин. Бала менен чыга турган айыммын, мындай жата турганда. Бул чыгармачылыкка жок, эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Бул эгерде адам чыгып ырдайм, мен аракет кылам, мен иштейм десе, бала багып үйдө отуруп калды деген бул жөн эле шылтоо. Бул адамга мындай жөн эле мындай чыкпаганга, болбой калды деп ушинтип койгонго чоң шылтоо да, жакшы отмазка да булчу. Ошон үчүн бала эч качан тоскоолдук болбойт. Анан эфириздин аягында дагы бир ырды сураналы. Биздин жыйынтыктоочу ыр болсун, Анда жыйынтыктоочу ыр деп мен өзүмдүн өкүл атамдын ырын аткарып кетип коеюн. Өкүл атамдын ыры жок болбой калат го дейм. Ашыгым эле деп берейин кайра. Мен да сени сагынам, сени издеп күндө жалынам, бакытым гүлүм жан эрким, өзүңдү сүйүп сагынаммын, караның эңсеп кагылам, кайсы күнү сага кабыламмын ай, көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сенсиң самаган, көрүнбөй калсаң садагам, санага батып сагынаммын, ашыктык жолун арнаган, айта албай бир сага кабыламмын ай, каламын ай, дири-ди-ди-ди-дири-ди, 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 дири-ди-ди-ди-дири-ди,